Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук социалдык көйгөйлөрдү ачык талкуулайт. Анын алып баруучусу мен Арген Нуров. Жакында Ош шаарынын мэриясында чогулуш өтүп, мэр вице-мэрлерди шаар жетекчилерин аткарып жаткан иштерине ичи чыкпай жатканын айтып, катуу тилдеди. Кээ бирлерине сөгүш жарыялады. Мындан улам коомчулукта мэриянын көп жылдан берки кызматта олтурган адамдары алмашса, система алмашат деген сөздөр айтылып жатат. Чын эле элдин копулуна толгон жетекчилер канткенде келет. Биз бүгүн мына ушул теманы талкуулайбыз. Бизде конокто Ош шаардык кеңешинин депутаты Мирлан Аматбеков. Урматтуу Мирлан мырза, студиябызга куш келипсиз. Алгачкы эле биздин талкуунун башында мен айтайын. Биз бүгүн Ош шаарынын көйгөйлөрү тууралуу сүйлөшөлү деп турам. Биринчи эле суроом, мына ошол мэриянын 7-июнда чогулуш өттү. Ошо мэр Таалайбек Сарыбаш ошол вице-мэрлерди, бир нече ишкана жетекчилерди катуу сындады да. Алар мындай начар иштеп жатат деп. Анан чындап эле ошол бекеме ишканалардын жетекчилери, маселен, архитектура, экотехинспекция, муниципалдык менчик кызматы ушулар начар иштеп жатабы? Сиздин оюңузча кандай? Саламатсыздарбы? Эми бул 7-июнда болгон коллегиялык жыйындан эми баарыбыз эле белгилүү болгондой мындай пикирлер кайчылаш болуп калды окшойт деп айтсак болот. Мисалы эми мэрдин алып бараткан иши менен ошол эле сиз атап кеткен жетекчилердин, ошол ишканалардын бири-бири менен мындай иш процессинде болуп аткан бир көз караштары уже мындай дал келбей калгандай бир белги болуп калды да. Себеби эми баарыбыз эми шаар өнүксүн, шаардын көйгөйү деп жүрөбүз да. Анан эми ошол проблема эми бул баягы шаарда биринчи талапкер болуп аттанып атканда Таалайбек Насырбековичтин бул программасында да айтылган 1 жыл убакыт берейин, 1 жылдык мөөнөттүн ичинде карап чыгайын. Кайсыл бир жетекчи өзүнүн ишин алып бара албаса, чара көрөбүз. Сөзсүз деп айтылган сөздөр бар да. Эми ошол жаатта иш алып баратабы деген да бир ойлор келип атат. Эми мындай жалпысынан караганда айткан сөзүндө да чындык бар. Себеп эми көптөгөн жетекчилерди биз буга чейин да сын пикирлерди айтып келип атабыз. Канчалаган бир талаптарды коюп атабыз, ишке ашпаган жерлери бар. Ошол эле архитектураны айтсак, мисалы, мыйзамсыз курулуштар боюнча. Эми шаарда өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр чоңоюп атат шаар, өйдө карай өсүп атат. Башаламан курулуштар көп болуп атат. Анан эми баарын бирден бир себеп ошол мыйзамдаштырып берген архитектура болуп калат. Эми ошону бир карап чыгыш керек да. Архитектура башкармалыгы деп айтып калдыңыз. Ошол жыйында мэр өзгөчө ошол азыркы Ош шаарынын башкы архитектору Ажымурат Жолдошевди мындай катуу тилдеп сөгүш жарыялады да анын кызматына. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз азырында? Ош шаарында чындап эле мыйзамсыз курулуштар эмне үчүн токтобой атат? Эмне үчүн баардыгы мындай мыйзам талаасында иштебейт, башаламан болуп атат? Тынымсыз мыйзамсыз курулуштар көбөйүп атат да. Бул ушунун баардыгы ушул архитектура башчысынын мындай начар иштеп жатканынанбы? Оюңузча кандай? Эми бул жерде бир эле архитектура эмес, көп мекеме ишканалардын өзүнүн тиешеси бар бул жерде. Эми бирок түздөн түз биринчиден болуп бул архитектура болуп саналып калып атат да. Биз буга чейин да мына депутаттык мөөнөтүбүз башталгандан бери айтып келебиз, мыйзамсыз курулуштарды көтөрөбүз. Анан бирок тилекке каршы буга чейин эч кандай чара колдонулган эмес. Андай экен, мындай экен деп иштер каралган эмес да. Бирок бүгүнкү күнү карасак, мына өзүңүздөр деле себеп күбө болдуңуздар. Мына мисалы акырында эле акыркы күндөрү мына бузуу боюнча мына Евростиль компаниясынын үйүн бузуу боюнча. Эми ага ошонун үйлөрү көп, турак жайлар. Бир эле турак жай үйлөр эмес, магазиндер, соода саттык үйүндөрү ошол эле. Буга чейинки мэр деле айтып кеткен, эми мен токтоттум, карадым деген, бирок бул иш алып барылып кеткен да. Сиздин оюңузча ушул башка архитекторду алмаштырса кызмат, анан мындай чындап эле шаарда ошол курулуш архитектура тармагында мыйзамсыз иштер токтойт деп ойлойсузбу? Эми буну бир жетекчиге байлагандан да мен азыр алысмын, эми билбейм кандай, кийинкиси кандай иш алып кетет.
Эми бул жерде азыр мэр дагы катуу талап коюш керек. Ушул эле жетекчи иштейби же башка жетекчи келеби, мэр катуу талап кылыш керек. Бул жерде мэриянын өзүнүн иш алып баруусу да бул бир эле архитектура бар жоогун чечип койбойт да. Ал жерде мэриянын аралашкан эмелери, иштери бар мисалы. Эми бул жерден бир гана мэрия талап кылыш керек. Мэрия көзөмөл жасап, мыйзамсыз болуп аткан иштердин бүт баарын өзүнүн көзөмөлүнө алыш керек да. Ушу башкы архитектурдун дагы бир иши боюнча сурагым келип атат да. Бизде дагы бир чоң көйгөй бар. Ош шаарынын башкы планы. Өзү сиз дагы жакшы билесиз, 3 этап менен кабыл алып бүтүш керек да. Мен билгенден ошол башкы план толук бүтө элек да. Биринчи, экинчи, кечээги жыйында мэр дагы айтыптыр. Ушул башкы план шаардын башкы документинин бүтпөй кесеңдеп жатышы эмнеден кабар берет? Же бул кандайдыр бир жеке кызыкчылыктарбы, же саясий кызыкчылыктар барбы? Не деп ойлойсуз? Мундагы жогоруда эле айтып кеткендей себептери көп. Ошол эле себеп үчүн бирөөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Азыр эми аны мыйзамдаштырып койсо, кээерки райондордо, кээерки участкаларда мисалы коруулар болбой калышы мүмкүн, жүрбөй калышы мүмкүн. Ошол эле багытын өзгөртүү боюнча иштер жүрүп атпайбы азыр. Ошол иштер аткарылбай калышы мүмкүн. Буну биз көптөн бери талап коюп келатабыз, тезирээк бүтүргүлө. ПДП болмойн, шаар өзүнүн эмесине чыкпайт депчи. Эми талапты коюп атабыз. Убакыт мөөнөт бергенбиз ушу жылдын этегине чейин план детальный планировки бүтсүн. Ошого жараша иш алып барыңыздар деп. Эми бул жерде бир эле эмени карабай, бир комплексный решение керек да бул жердечи. Ошол эле сиз айткандай шаардын планы боюнча ишти алып барыш керек. Шаарды каяка карап чоңойтобуз, шаардын кийинки келечеги кандай болот, кайсыл жерде эмне жайгашат, бүт детально иштеп чыгыш керек да бул мененчи. Ушунун кесеңдеп жатышы эмне деп ойлойсуз? Эмне үчүн бүтпөйт же каражат деле бар, быйыл деле бөлүндү мен билгенден да. Эмне үчүн бүтпөйт атат? Мындай расмий жарыяла кылбайт. Элдин баарына мынакей бүттү, эми Ош шаарында ар бир курулуш ушул башкы план негизинде болот деп. Эмне үчүн жарыялабайт? Эми кечиккенин себебин биз талап коюп сурап айткандай, ошол биринчиден акча маселеси болгон, бирок акча маселеси чечилди азыркы күндө. Эми азыр бул дагы өзүнүн жандай талаптары бар экен, нормалары бар экен. Кээ бир моменттери бул жактан чечилбейт экен, Бишкектен келиш керек экен. Эми ошол моменттерди айтып түшүндүрүп атышат бизге. Эми ошондой деп түшүнүп турсак, эми ушул жылдын этегинде бизге белгилүү болот да кандай канчалык деңгээлде болуп атканын. Анан ушул мекеме ишканалардын иш аракети жөнүндө ошол эле жыйында Ош шаарынын прокурору айтты. Ушул архитектура, экотехинспекция ишканаларынын кызматкерлеринин үстүнөн 9 кылмыш иши бар деди да. Анан бул иш эмнеден кабар берет? Бул тармакта бир коррупциянын бар экенинен кабар береби? Эмне үчүн мындай кылмыш иши козголду деп ойлойсуз? Бул жерде албетте коррупциялык иштер бар да. Себеби эми баарыбызга эле белгилүү. Архитектуранын кагаз маселеси аябай кыйын. Ал жака бар, бул жака бар. Бир ишти бүтүрүш үчүн нормага, талапка жооп бербейт десе канчалык чуркоолор болот. Анан эми элдин эмеси тезирээк бүтүрүп ишке салайын дегенде ошол коррупционный элементтер келип атабыз да. Анан эми ал прокуратура органдары айткандары эми баары туура эле болсо керек. Эми ал 9 эмес, андан да көп болсо керек булардын коррупционный ачыкка чыкпагандарычы. Ачыкка чыкпагандарын эми бүтүрүп атышабы, кандай кылып атышат, бизге деле мындай маалыматтар жетип турат. Бирок негизинен караганда эми прокуратура органдары да муну ыкчам иликтеп өзүнүн эмесин чыгарыш керек да. Жартылай калып кетпейчи. Анан сиз мындан да көп болсо керек деп атпайсызбы? Демек, мындай коррупциялык иштер же болбосо жеңичинен иш бүтүрүү деп ушундай иштер көп болушу мүмкүн да. Анан бул жерде прокуратура да өзү начар иштеп атабы же кандай? Же мындай көзөмөл органдары. Алар катуу көзөмөл кылса, мыйзамдарын бузганын катуу текшерип турса, балким мындай коррупциялык иштер жок болот беле дейм да. Эми бундагы мындай текшерүү процесстери бар экен. Мисалы бирөө куруп атканда эч ким барып карабайт экен, текшербейт экен. Анан бирөө куруп көрүп калып, бирөө кайрылса гана текшерүү иштери жүрөт экен да.
Анан эми ошончо көтөрүлүп зданиялар бүтүп калгандан кийин, анан мыйзамсыз дегенден кийин ал бир аз оор болуп калат экен. Аны бузуш, аны кайра артка кайтаруу боюнча иштеричи. Анан эми бул жерде экотехинспекциянын деле ошол түздөн түз кароосунда болуш керек. Мисалы архитектураны жогоруда айтып кеттик, архитектура караш керек. Анан эми бүт баары бул иштер болуп калгандан кийин эми прокуратура ал иш болуп калгандан кийин аны тезирээк бир жыйынтык чыгарса, адамдарга бир үлгү болот эле да, ошол кадамдарга барбайт эле да. Бизде эми бул бүгүнкү күндө баарыбыз эле билбейм, эч ким бул иштен камалып кеткен жок. Же бир ушундай иштерди кылыптыр деп бир эме кылган жок. Эми бир гана бир болсо бир выговор алышы мүмкүн, же бир штрафтар болушу мүмкүн. Толук бирөөнү ишке ашырып бир камоо иштери болсо, же бирөөнү катуураак жазага тартса, анан токтойбу деген ой да бул жердечи. Анан мен азыр сизге суроо берип атып бир нерсе оюма келди да. Мекеме ишканалар шаарда көп тең. Анан алардын жетекчилери, орун басарлары, балким ушул тармакта иштеген кызматкерлердин жүрүшүн, анан минген машинесин көпчүлүгү мындай сын көз менен карайт да. Муниципалдык кызматта, мамлекеттик кызматта иштеп туруп, чоң жол тандабастар менен жүрөт дейт. Анан эми алардын айлык акысы менен андай чоң унааларды алып мингенге мүмкүн эмес деп айтышат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Булардын иштеп аткан кызматы менен ошол минген унаасы дал келбей атат. Кандай деп ойлойсуз? Алар кайсыл жактан мындай булак менен таап кантип жашап атат? Эми ал боюнча бир аз кыйын жооп бериш. Негизинен бул картина бизде бүт Кыргызстан боюнча да кайсыл мекеме ишкананы карабай, эми баары эле азыр жетишип калбадыбы, баары эле сиз айткандай жашаган, эми баары алган айлык маянасы менен жашаган турмуштун эмеси өтө дал келбейт да бири-биринечи. Эми бул эмнеден кабар берет? Бул каяктан алды деп ойлойсуз? Ошол эле коррупционный схемалар, мисалы айтып кеттик. Эми азыр эми бирок жакшы, азыркы күндө коррупция менен күрөшүп атабыз дегендер болуп атат. Эми жыйынтыктар чыгар жакын арада. Анан дагы бир маселе, Ош шаарынын калкы азыр расмий, мен интернеттен карасам 250 миңден ашуун экен. Анан өзүңүз деле билесиз, бейрасмий, расмий эмес маалымат боюнча Ош шаарынын калкы 700 миңге жетет да. Анан бул эмне үчүн ушул 700 миң деген санды расмийлештирбейт шаардын мэриясы? Бул жерде мындай бир кызыкчылыкпы, мындай иштер жокпу? Не деп ойлойсуз? Эми аны биле албадым, кандай кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Бирок сиз айткандай эле ушундай азыр бейрасмий расмий 250 миң болсо, бейрасмий 700дөн ашуун болуп калды уже. Эми биз деле талапты коюп атабыз. Бул биздин комитеттин карамагында ошол именно миграция маселеси, внутренний миграцияны да карап атабыз азыр. Бул да перепис кылыш керек. Адамдын санын такташ керек. Шаарда канча тургун бар, бул боюнча да иштерди алып барыш керек. Биз деле болгон күч аракетибизди айтып, ушундай жолдору бар, ушундай кылыш керек деген нерселерди айтып атабыз. Тилекке каршы пока ал боюнча иш алып барыла элек. Кайра каттуу кылыш керек деп атпайсызбы? Эмне үчүн кылынбайт деп ойлойсуз ушул? Бул жерде жумуштун көпчүлүгү, бул жерде каражат керекпи? Же башка жагыктары барбы? Эми да көп себептер болушу мүмкүн. Мисалы, каякта эмне үчүн карай албай аткандар жооп суроо туудурат да. Ошол эле акча каражаты болушу мүмкүн. Ошол эле мисалы бейрасмий ушунча расмий болгондон кийинки биздин социалдык ошого туруктуу беребизби, бербейбизби? Мисалы ошол эле алсак, садик маселеси, мектеп маселеси, мисалы оорукана, поликлиникалардын маселелери көтөрүлүп атпайбы? Эми аны биз бейрасмий, расмий кылбасак деле, бирок ошол иштер алынып барылып атат да. Азыркы күндө каттоосу жок жашоочуларыбыз, тургундарыбыз мыйзам бузуу жолдоруна барып, ошол эле каттоосу жок жерлерге барып, ооруканаларга мисалы айтсак, бала бакчаларды алсак, коррупционный эмелерге барып атабыз кайра элечи. Анан балким ошол 700 миң
калкты расмийлештирип койсо, балким биздин Ош шаарынын бюджети көбөйөр беле дейм да. Мунун айынан көптөгөн мисалы шаардын казынасы өсүп, көптөгөн иштер бүтмөкпү. Же бул жерде атайын жетекчилердин баягы 700 миң сан атайын каттабай, бул жерде балким өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы барбы деп ойлойсузбу? Аны айта албайм, жеке кызыкчылык барбы жокпу, бирок негизинен ушул ишти алып барышыбыз керек азырчы. Бизде айтып атабыз, бирок көпчүлүк талапты коюп атат, эми перепись болуш керек деп. Ошол эле сиз айткандай, азыр официально 250 миң болсо, неофициально 700дөн ашуун болгондон кийин ортодогу адамдар каякта деген маселе туудуруп атат. Ошол эле тазалык маселесинде коммуналдык услугаларды алып келсек, ушу тазалык, водоканал, адам башына төлөөчү ишканалар, эми алардын дагы эмеси боюнча айкалыш да, бири-бирине дал келбейт. Официально 250 миң болсо, тазалыктан мисалы 300 миңден ашуун эме төлөйт. Неге деп себебин сурасак, мисалы ошол эле райондорго кирип кетет бизге дейт. Эми мунун баарын такташ керек, чындыгына келгенде. Шаардын мисалы мына азыр уже жакындап келатат, уже шаар кеңешинде эле шайлоосу, андан кийин эле жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ошого жакындаганда да биз ошого бир аз иш алып барып койсок жакшы болмок. Анан Ош шаарында дагы кандай чоң бир көйгөйлөр бар деп ойлойсуз? Чечилбей жаткан, чечилүүсү абдан кыйын болгон кандай көйгөйлөр бар деп ойлойсуз? Эми чечилүүсү баардык чечилип келет вопросторчу, бирок негизинен убакыт болуп атат да. Азыр эми мына ушул күндөрү азыр жамгыр жаап жатат, анан бизде жамгыр жааса эле таза суу берип өчөт да. Ушул маселеге кызыктыңызбы? Эмне үчүн чечилбей жатат? Эми муну азыр баарыбыз эле кызыгып атабыз. Мисалы азыр мына акыркы эмеде президентибиздин да айткан эмеси бар, мөөнөтүмө чейин бүт аймактар, бүт Кыргызстан боюнча таза суу менен камсыздайм деген. Эми ошону күтө туралы, эми азыркы күндө биз буга чейинки канча проекттер болду. Биз дагы азыр водоканалдан да сурап атабыз, кандай чечесиңер бул маселени деп. Эми бул баягы эски союзда курулуп калган эски метод да. Эми ошону өзүнүн жолдору бардыр, ошолорду карап чыгыш керек да, чечиш керек бул маселени. Себеби ушундай экинчи борбор болуп туруп, анан ушундай жагдайга душар болгонубуз эми бир аз туура эмес. Мен суу ичкөн. Ооба. Мирлан мырза, акыркы суроону берейин. Сиз мына 2-3 жылдан бери депутатсыз. Анан көптөгөн мындай сессияга катышып, сиздердин сессияга бардык шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери келип катышат. Алардын аткарып аткан иштерин талкуулайсыздар. Анан жеке сиздин оюңузда дагы шаардагы сиздин купулга толбогон, начар иштеп жаткан, эл нааразы болгон мекеме ишканалары барбы? Бүгүнкү күндө ошол эле жогоруда айтылып кеткен ишкананын жетекчилери, мисалы алсак, архитектуранын эми башаламаны болуп атат деп атабыз, эми балким өзгөрүүлөр болоттур эми мындан ары. Дагы айтып кетчү, эми Зеленхозду айтсак болот. Зеленхоз дагы эми ишин алып барып атат, бирок мен купулума толбой атат да. Себеби андан да жакшы иштерди алып барса болот. Ошол эле бөлүнгөн каражаттар менен. Билим берүү башкармалыгы боюнча. Билим берүү башкармалыгында мына акыркы сессияда күбө болсоңуздар, биз мэрге талап койдук, 3 айлык мөөнөттүн ичинде карап чыгып бизге эмесин берет, кызматтан алуу боюнча иштерин. Баарыбыз эле азыр көрүп турабыз, билим деңгээли түшүп кетти аябай. Мурда жакшы эмеде чыксак результаттар менен, азыр бул жылдын результаты аябай начар чыкты да, окуу билим башкаруусунда. Анан башка деле, мисалы, күч органдары, маселен, милиция, УКМК, прокуратура, ушул органдардын аткарып аткан иштерине кандай оюңуз бар? Бүгүнкү күндө иш кетип атат, туруп калган жок, бирок ошол эле ар жактан тоскоолдуктар болуп атат да. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, кыргыз баары эле бири-бирине тууган, туушкан, дос жар болуп кетет экен, анан бири-биринин жагындай моменттери да болуп калат экен.
бул тууганым эле, досум эле, же андай эмне, мындай эмне деген ситуацияларды көрүп билип эле жүрөбүз баарыбыз. Эми ошондой кичине патриотиздик сезим болуш керек. Анча мынча жетекчилер принципке барыш керек. Эми баарыбыз эле шаардын көйгөйү, шаардын өнүктүрөлү деген жаатта жүргөн үчүн баарыбыз бир принципти карманып иш алып барышыбыз керек да. Бул шаарды биз өнүктүрсөк, шаар өзгөрсө, бул биздин келечектеги муунга эле жакшы. Өзүбүзгө деле мисалы башка жактан конок келсе, өзүбүздүн шаарыбыз өнүктү, өзүбүздүн шаарыбызга ушундай салым коштук десек, жакшы бир жетишкендик да. Анда Мирлан мырза, сизге рахмат. Атайын убакыт ажыратып бизге келип мааниликтүү, керектүү маек куруп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен Адил сөз программасы аягына келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.